Президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгына ылайык аймактарды өнүктүрүү жылына карата Ош шаарынын мэриясы быйыл 35 долбоорду ишке ашырууну пландаган. Алар чакан жана орто бизнести өнүктүрүү, өнөр жай өндүрүшүн жолго салуу жана жумушчу орундарын түзүү, ошондой эле таза суу көйгөйүн чечүү жаатында. Бул сунушталган долбоорлор жыл аягына чейин аткарылат. 35 пункттан турары жарыяланды. Программадагы бир өзгөчөлүк аны аткарууга болгон кепилдик катары анын каржылоо булактарынын чечилгендигинде болуп жатат. Азыр мына өзүңүздөр байкасаңыздар, ошол программанын каржылоо булактары конкреттүү айтылды. Мисалы, жергиликтүү бюджеттен деп айрым долбоорлор эл аралык финанс институттарынан, анан кийин жеке ички инвесторлордун эсебинен деп, демек ар бир айтылган долбоор конкреттүү каржы булагына ээ. Демек алар аткарууга алынышы керек. Андан сырткары алар ошол каржы булактарын аныктоо формасында алар келишим көрүнүшүндө бекитилгендиктен алардын мөөнөттөрү дагы так. Ошондуктан мен ойлойм, ишенич бар, бул программа толугу менен, пункт менен ошол пункттар боюнча ишке ашырылышы керек. Аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланган күндөн баштап шаарда түрдүү иштер аткарылып, инвестициялар тартылды. Маселен, 4 ай ичинде 597 миллион сомдук инвестиция тартылып, өткөн жылга салыштырмалуу 16% өстү. Жыл аягына чейин жалпы инвестициялардын көлөмү 6 миллиардга жетери болжолдонууда. Ишкерлер менен дагы биргеликте ошолорго мындай бир жагымдуу шарт түзүп берип, жаңы ишканаларды ачууну көздөп жатабыз. Мына быйылкы жылдын эсебинен азыр биз Ош шаардык мэриясы тарабынан 25 гектар Кыргыз текстил ЛТД коомдугу чектелген коомго биз 25 гектар жер бөлүп бердик. Кудай буйрса ушул ишкана жакын арада уже курулуш иштери башталат. Бул ишкана бүтүп кала турган болсо, ал жерде жаңы 7000 жумушчу орун менен камсыз болот. Ишкерлерди колдоо боюнча Кыргыз-Россия өнүктүрүү фонду тарабынан Ош шаары жана облуска 1 миллион АКШ доллары насыя катары берилген. Ошондой эле учурда дагы 13 миллион долларга долбоорлор каралууда. Бир чоң жардам болот. Эгер мурун миллион доллардан үстүндө карала турган болсо прямой фонддон, ал эми азыр аймактар үчүн 300 миң долларга чейин түшүрдү ошол пароктучу. Азыр эми 300 миң доллардан башталган проекттерди биз түзмө-түз фонд аркылуу карасак болот. Андан сырткары жакшы бир маалымат болуп атат. Түштүк регионго мына 20 мартта өкүлчүлүк ачылды. 20 марттан иштеп баштадык. Бул деген эми биздин колубуз кичине узарды деген сөз. Түштүк региондогу ушу Жалал Абад, Баткен, Ош облусундагы ишкерлер Ош шаарына кайрылса болот. Деген менен аталган фондко 3 жылдан бери көптөгөн долбоорлор сунушталып, жооп келбей жаткандыгы айтылды. Өзбекстан Республикасы менен биргеликте Имзо KG аталышындагы пластиктен эшик-терезелерди чыгаруучу заводу ачылды. Жакын арада кир жуучу машинаны чыгарган ишканада ачылаары пландалууда. Андан сырткары ЖБ-20 заводунун базасында 2 жаңы ишкананын ачылышы пландалып жатат. Албетте мына буга чейин азыркы отурумда кеңешмеде биз Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду боюнча дагы иштерди козгоп кеттик. Мына буга чейин бир нечелеген долбоорлор ушул фондко шаардык мэриясы тарабынан документтери жөнөтүлгөн, бирок бүгүнкү күнгө чейин кандайдыр бир белгисиз себептер менен колдоо таба элек. Президент Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү жылында көбүнчө ирригацияга, таза сууга көбүрөөк көңүл буруп жатканы белгилүү. Мындан улам темир бетон курулуш каражаттарын чыгаруучу ишкана быйыл аймактарды өнүктүрүү жылында атайын лотокторду чыгарып айылдарга жеткирүүдө. Биз аябай көп эле жардам берип атабыз. Мына былтыркы мурдагы жылы мына Акташ айыл мына өкмөтүнө бир 15 миллион сомдук ушундай железобетондук лотокторду жеткизип бердик. Андан сырткары азыр мына Арис программасы боюнча, Агахан фонду боюнча көп азыр мына иштер аткарып жатат. Азыр мына таза суу боюнча мына бүт аймактарга жарлык өз убагында чыкты региондорду өнүктүрүү боюнча. Албетте региондор өнүксө, бул биздин мамлекетибиздин пайдубалы түптөлөт, мамлекетибиздин пайдубалы бекем болот, мамлекетибиздин эртеңки күнү жаркын болот.
Жыйында ишкерлерди ар тараптуу колдоону кагаз жүзүндө эле калтырбастан иш жүзүндө ишке ашыруу керектиги айтылды. Ишкерлерге жакшы шарттарды түзүп, иш баштоого белсенген ишкерлерге ар тараптан колдоо көрсөтүү зарыл деген пикирлер жыйында айтылды. Инновация жагынан иштей турган нерсе деп эсептейм. Ошого бизнес-центр бир ушул жерде строительный компаниялар болсо, сураныч ошол жака көбүрөөк көңүл бурсаңар, менимче бул мындай востребован нерсе. Тегерек столдун жүрүшүндө түрдүү сунуш пикирлер айтылып, атайын иш чараларын аткарылуусу милдеттендирилди. Фероза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.